Фрунзе дүкөнүнүн жанындагы Лаваш Центр ашканасына келгенбиз. Кайсылыктын албы? Мына койгон болбойт деп айтты. Бул азыр келди да, неме аласыздар. Таный сен чыксаңбы? Сиз ким болосуз? Таныйдан чыгасың. Жок, сиз ким болосуз? Азыр келсин неме алып бир жолга чыгат. Жок. Карасаңыз, беттерди сактаганыңызды. Жок. Сиз айткан сөзгө макулмун. Жерде сактаганга болобу? Өзүңөр жаныңарга күйгүлө да байкелер. Кандай дейсиз? Жакшы. Ушу ашканага уруксат береби? Максатың кандай? Максаты? Жакшы, элдерге тамак жетип барбы? Менде сыртка чыксаң, журналистсиңби? Көрсөтчү немени? Сыртта эмне өзгөрөт? Сыртта эмне өзгөрөт беке? Айтсаңыз? Медкнижка эмнеге керек өзү? Үйдө сактагангабы? Чөнтөгүндө болчу. Урматтуу туугандар, силер сураган Лаваш Центр акыбал ушундай. Полдон кухня кандай деңгээлде экенин билсе болот да. Күндөгү уборка туура эмес да. Сен айтып аткан күндөгү уборка эмес да бул досум. Бул силердин ден соолугуңар үчүн түздөн түз зыян да. Биз мамлекетибизде өнүгүшүн каалашыбыз керек. Мына кранттар эмненин айынан бир күндө ушундай болуп кетиши мүмкүн? Бул значит уборка болбой атат булар. Буну өзүбүз требуйт этип коебуз. Бул значит бул жерде требуйт эткен адам иштебейт. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. Биз азыр Ош шаарындабыз. Ош шаарында жайгашкан Фрунзе дүкөнүнүн жанындагы Лаваш Центр ашканасына келгенбиз. Оштун тургундары кайрылгандан улам бүгүн биз сиздерге ушул жакты көргөзүп беребиз. Ал жактагы тамактын шарттары кандай, сактоо нормалары кандай, и тазалыгы кандай эң чоң көйгөй болуп аткан. Буйруса астыда бүт барын көрөбүз. Ассаламу алейкум, байке, кандайсыз, жакшысызбы? Атым Алиев, фамилиям Эргешев, журналист болом. Бизге элдер кайрылган болчу. Тамак аштар кантип жасалат деген рубрика менен. Кайсылыктын албы? Мына койгон болбойт деп айтты. Бул азыр келди да, неме аласыздар. Келиңиздер, мен сизге түшүндүрүп берем. Байке, бир эле срок годность эмес, тамак ашта сактоо нормалары дагы болот да. Бул норманы түздөн түз бузулушу деп эсептелинет. Муну санитарный правила айтат, мен эмес. Бул менин сөзүм эмес. Мына карасаңыз, чаң түшүп атат, башка түшүп атат. Бул эттин үстү ачык байке, туурабы? Чаңга түшпөдү, бул уша келип койгон боюнча бул азыр. Жа азыр сөзүмө кошуласызбы, туурабы? Ооба. Чаң түшүп атат башка да. Мунун бети ачык, абсолюттук түрдө мына полдо туруп атат. Антип сактаганга болбойт. Эртең сиз да бала чака менен бир жерге барып тамактансаңыз, бул туура эмес, туурабы? Журналистмин. Таный сен чыксаңбы? Сиз ким болосуз? Таныйдан чыгасың. Жок, сиз ким болосуз? Чыкпай сөйлөшөбүз. Жаппай эле койбойсузбу? О, жаппай эле. Ошону эмне кылып? Жок, жетекчи сизби? Жетекчиби? Келсин. Келиңиз беке. Азыр келсин неме алып бир жолга чыгат. Жок, холодильнингиңизди атсаңыз, анын келиши, келбеши айырмасы жок да, туурабы? Ооба, азыр неме алсын да. Карасаңыз, беттерди сактаганыңызды. Жол азыр пакет. Кантип болсун ушундай? Пакетке салып өзүм жаап атпайм азыр. Жамы даярданды. Атыңыз ким? Шуңкарбек. Келиңиз, Шуңкарбек байке. Сиз айткан сөзгө макулмун. Жерде сактаганга болобу? Жерде эмес, эми челекте турбайбы? Көрүп атасыңар. Мына биз менен бияктан Эмнеге жерде сактаганга болбойт деп айтат? Санитарный правила. челекте турат го. Жерде эмнеге сактаганга болбойт деп айтат? Жерден эмнеге өйдө көтөрүп коюш керек деп. Билесизби? Билбесеңиз мен сизге айтып атам. Мына жердин өзүнүн градусу бар да. Түшүнүп атасызбы? Мына комнатный температура дейт. И полдун өзүнүн отдельный бир температурасы бар. И бул көргөзүлгөн нормативдерде сакталбайт жерде турган кезде. Түшүнүп атасызбы? Бул эмнени алып келет десе, эмнени алып келет десе. Бир жума сакталышы керек болгон товар 2 күндө өлөт деген. Силерге дагы бир жагдайды айтам. Эгерде силер мынаны албасаңар, 2 күндө эмес, батыраак эле бир өлүп калат бул жерде. Мына опасность. Билесиңерби? Технический безопасность деген нерсе бар. Өзүңөр жаныңарга күйгүлө да байкелер. Обязательно журналист үчүн же башкасы үчүн эмес да, же өзүңөрдүн жаныңар үчүн күйгүлө да жок деген. Кандай дейсиз? Жакшы. Мен кандай болсо ушундай көргөзүп берем. Буга эл баа берет да. Бул жердин ээсинин атасы болду. Ээсинин атасы, байке. Мына көрүнүштө кандай деп эсептейсиз? Жашыңыз чоң эле адам экенсиз да. Кайсы эле? Сиз элдерге тамак берип атасыз да, туурабы? Мына көрүнүштө кандай деп эсептейсиз? Техника безопасность деген нерселер бузулуп атат бул жерде, карасаңыз. Кандай техника бар? Ушу ашканага уруксат береби? Сенин максатың кандай? Я,
Максатың кандай? Максатым? Жакшы, элдерге тамак жетип барышы. Кухня текшеришпи? Кухняны текшербейм мен, көргөзүп берем. Мындай сыртка чыксаң, мындай. Беке, сиз элдерге тамак сатып атасызбы же бесплатно берип атасызбы? Жок, сен бул жерде максатың эмне айтпайсың сен. Көргөзүп берип? Кухня текшеришпи же мындай интервью алышпы? Көргөзүп берип, сизден эмнеге интервью алайын? Кухняны текшерген башка да. Сен журналистсиңби? Жок, сизден эмнеге интервью Сен алам? журналистсиңби? Сизден эмнеге интервью алам? Сен журналистсиңби? Көрсөтсүң немени. Көргөзбөдүм силерге. Сыртка сен эмне кухняда келип көрсөтсүң? Сыртта эмне болот? Сыртта эмне өзгөрөт? Сыртта эмне өзгөрөт беке? Айтсаңыз? Сыртта эмне өзгөрөт? Алло. Элдер жыгап калабы? Элдер жыгап калбайт да, туугандар. Биз көчөдөбүзбү, башкадабызбы, мына чымын. Мүнөттө туруп айтса биз даярлайбыз. Беке, мындай да, лаваш центр деп, оштогу тургундар аябай көп келет экен да бул жака. Ошол тургундар мага байланышка чыгат. Айли, ушул лаваш центрди бизге көргөзүп бериңиздер. Эмнеде 1 мүнөт эле турбайт. Биз жасайбыз, жогору алып холодильникке салабыз, ачыгы. Өзүндөй көрүп турасың, таза эле пленкалардын ичинде турат. Мияктан алып эсептеп, пленкага салабыз, кайра алабыз. Сен таар көрүп турасың. Ашканан түшүнбөстүгүңүздөн улам бир суроо жаралды да. Медкинишкаңыз барбы? Медкинишкам бар үйдө. Медкинишка эмнеге керек өзү? Үйдө сактагангабы? Чөнтөгүмдө болуш керек. Урматтуу туугандар, силер сураган лаваш центр акыбал ушундай. Билбейм, ишкерлер биз сатып атабыз. Чын атасыңар, биз сатып атабыз элдерге. Бесплатно берген жерибиз жок. Же алар силерден карызга жебей атат, же суранып албай атат да. Силерге сапаттуу акчаны бергенден кийин сапаттуу тамак аш жеткерип бергиле. Полдон кухня кандай деңгээлде экенин билсе болот да. Уборка канчада бир? Күнүнө бас. Күнүнө уборка, уборка күнүнө болот деп айтып атасыңар. Мен бир жерден алып кошпойм. Силер айткан сөздү по факту көргөзүп берем. Сиз дагы көрсөңүз болот. Күндөгү уборка. Күндөгү уборкалар бул жакта. Вычка канчада жуулат? Вычка канчада бир жуулат? Чыгып кетет. Андарсың досум. Туура эмес да. Сен айтып аткан күндөгү уборка эмес да бул досум. Жок дегенде спец форманы карасаң. Спец формага жооп бериш керек да жок дегенде. Туурабы тууган? Силер айтып атасыңар күндө уборка деп айтып атасыңар, бирок тилекке каршы күндөгү уборканы бул жерде факт көргөзбөй атат. Санитарный правиланы карай турган болсок, неге десе запасной вычка жок да силерде. Бул силердин ден соолугуңар үчүн түздөн түз зыян да. Туура кабыл алгыла. Биз жыргаганыбыздан эмес, ушул балдардын оорусу, чоңдордун оорусу көбөйүп кеткенден улам келип атабыз бул жакка. Мынанын сертификаты барбы? Сертификат болуш керек. Болушу керек эмес. Бар либо жок. Бул мыйзамда болушу керек. Мыйзамда точь-точь көргөзүлөт. Болушу керек. Силерде сертификаты барбы, жокпу? Каяктын эти бул? Бул бактыкенден сертификаты бар да, мына немелер. Урматтуу туугандар, мекендештер, ооруса өзүбүздүн балдар ооруйт, башка болот. Дагы эле ошо өзүбүздүн элге зыян. Бул санитарный правиланын нормативтери боюнча 2-ден 6 градуста сакталышы керек. Буну азыр Силер колдоносуңар, ошон үчүн 2-ден 6 деп атам. Буну эритсеңер, мына климаттын ичинде температура жогору да, бул карарып калат. Ошол градус менен. Бул эттин үстү карарып кала турган болсо, бул эмнени билдирет? Товардын сапаты бузулганын билдирет. Мен холодильнигиңер таза чыкса керек деп ойлогом да. азыр мына ысыкка байланыштуу Ысыкка байланыштуу, жетишпей атат. Ошол Алсаң кантип кетет. ооба. Сиз ким боласыз бул жакта? Сен хозяйкасы болом. Хозяйкасы болом ушул жерде. Жетекчиси. Эжеке мага Оштун тургундары кайрылган. Биз ушундай центр лавашка келебиз. Ал жактагы тамак кандай шартта жасалат деген суроолорду көп калтырышкан да мага. Кудайдын буйругу бүгүн келдик силерге. Бирок тилекке каршы эжеке мен деле тамактангам силерде убагында. Мен деле андай эмес деп ойлогом да. Мындай шартты күткөн эмесмин. Продукция 10 сантиметр өйдөдө туруш керек дегенди билесизби эмнеге экенин? Эмнеге? Жерде турбаш керек да. Ошо эмне үчүн турбашы керек, сиз билесизби? Жаганы билбейт экем. Билбейсиз, билбесеңиз мен сизге айта кетейин. Товарды сактоо нормалары бузулбашы үчүн. Анткени
холодильниктен, комнатный температурадан сырткары полдун да өзүнүн температурасы бар да. Ошол шайкеш келбейт бири-бирине. Ошондуктан полдон көтөрүп коюңуздар деп айтат. Карасаңыз, полдо турганы сиздин товарыңыз начар чыгат деген сөз. Бул мага эмес, сизге зыян. Биринчи орунда. Анан элге зыян. Жумушчулар сиздин территорияңызда жүргөн кезде алардын безопасности жагынан сиз жоопкерсиз. Туурабы? Уруксат береби технический безопасностьтан караганда? Булар неге сайгынат? Арыстон жетишпей аткан. Булар иштетилбейт эле го булар. Неге сайгынат? Менин оюмда бул биринчи жолу эмес да. Жок, бул вообще иштетилбейт болчу да. Бирөө жарым жалака тарта турган болсо, биринчи жоопкер дагы өзүңүз болосуз эжеке. И центр лавашта мындай болуп тур деп элге зычуу чыгат. Бул эмне үчүн бул продукция? Бул жер именно Мариновканы неме кылган. Мариновка. Туурабы? Буну эритүү, тазалоо же болбосо даярдоо шарттары менен таанышсызбы? Эриткенге гана салынат бул жер. Эриткенден кийин буну жууп, тазалап, алып туруп, анан Мариновкага кылабыз. Бул жерде. Юридикалык жагынан биринчи орунда эмне болуш керек буларда? Сертификат болуш. Сертификат соответствие болуш шарт. Сертификатыбыз бар. Сизде бар. Халал деген сертификат бар. Куренныйга да. Кайсы жактан келет ошондо? Бул неме? Ушу жердин эле запись складынан келет, складтан келет да булар. Жок, Кыргызстанда өндүрүлөбү же чет өлкөдөбү? Украинаныкы бул. Украинаныкы. Куалика фирмасыныкы Украина. Сиздин колуңуздагы халал сертификат азыр Кыргызстанга таандык. Жок, Украинан. Украина. Кыргызстандан өткөн эмес. Көрүш керек аны азыр. Биз мамлекетибизде өнүгүшүн каалашыбыз керек. Бул сертификаты жок, Кыргызстандагы сертификаты жок, же болбосо халал сертификаты жок болсо, бул адамдарга биринчи орунда шек жаратат, экинчи орунда биздин экономикабызга зыян берет. Анткени ошол тиешелүү документтерди албаган товар Кыргызстанга налог же башка бажыларды төлөбөгөн эмес деп туруп таанылынат. Ошондуктан биз Кыргызстанды өнүктүрүү үчүн дагы өзүбүздүн элдин астында жүзү жарык болуш үчүн дагы талап кылышыбыз шарт да эжеке. Кудай сактасын дагы бир жолу айтам, кардарларыңыздан бирөө отравление боло турган болсо, биринчи залака сиздин бизнесиңиз. Булар азыр мындай болот да. Булар эритилет, мариновка болот, мариновка болгондон кийин заморозкага кетет. Булар эритилмесен мариновка кылбасак, немеси мариновкасы сиңбейт. Ошон үчүн биринчи эритип алып туруп, мариновкага салып, анан кийин заморозкага жиберебиз. Дал ушундай эритүү. Мынаны дагы ушундай эритүү деп айтышты да мага. Ушундай шартта эриткен туурабы? Жок. Буну азыр нар жака салабыз. Ойчурт менен неме бошогондон кийин бул жака салып барды. Уборка канчада бир болот? Уборка өзү вообще-то каждый день работать этабыз. Күндүгү генеральный уборка кечинде. Мына кранттар эмненин айынан бир күндө ушундай болуп кетиши мүмкүн? Бул значит уборка болбой атат булар. Рахмат эжеке, ушунчалык кабыздык сүйлөдүңүз. Чын? Уборка болбой атат деген сөздү сиз ачык айтканыңызга рахмат да. Мына уборка болбой атат. Анча-мунча байкелерибиз айтпаган сөздү айттыңыз да, аял киши болуп туруп. Бул жактагы шарттарды көрүп, эжеке мынаны айтып атам да, күндүк уборканы бербейт. Буну өзүбүз требовать этебиз. Бул значит, бул жерде требовать эткен адам иштебейт. Сөзүңүзгө кошулам эжеке. Бизнес кылып аткан адамдарга айтам да, бизнеске каршы эмеспиз. Эгерде бизнестер жакшы иштесе, биз ар тараптан колдойбуз. Бирок бир нерсеге каршыбыз. Ошол бизнес адамдардын ден соолугунун үстүнөн болушуна. Эң туура, эң туура. Просто биз дагы булар требовать успеть этпей атабыз да. Бул жерге жооп бере турган адам бар. Биз анын өзүнүн үстүнөн требовать этип неме кылып алабыз. Крылышкиден чыккан майларды ушунун ичине бөлүп, салып отдельно кетет. Бул арт жагы окшойт. Арт жак бул баягы. Мына ошо кошуңарга карайбы. Ошол жерде жөлдө турган стойда. Мына коробкага чейин биз наркысы ошо сосед. Мына картошка, отход майлар биздики. Мына жактагы жытты сезип атасызбы эжеке? Канализация мына жакшы кетпейт. Биз постоянно тазалайбыз. Мына канализациябы? Мынын астына чыккан канализация жарылып кетет постоянно. Астында труба бар да, канализация жарылып кетет. Ошону тынбай биз тазалап турабыз, напор мененчи. Жок, мынын астын запахта сиз деле сезип атасызбы? Бул нар жактан келе турган суу, биздин канализация мына жактан кеткен, эле оны. Жакында эле ремонт кылган. Аны көрдүм. Бул бизге карабайт, ошо Фрунзе жактан агып аткан суу. Ушунан жыттанат, а? Ошодан жыттанат. Ошо мына арыктын ичине бирөөлөр канализация слив кылбайбы? Жок, мен Ошто ушундай нерсени көп угуп атам да, жана арыктын ичине эле агызып салышат деген сөздөрдү. Бул эмне продукция? Бул азыр келди. Бул мына куриный, куруткан. Азыр келди. Ошондо кайсы фирма? Куалика. Калико.
квалика. Украинаныкы. Сертификаттарды бердим го, көрбөдүм. Жок, айтканым сиздин ошол поставщиктериңизге айтайын деп атам да. Мына халал биздин Кыргызстанда жок. Мына знак жок да, ошону билип койгула. Бизде муфтияттын знагы бар. Биздин муфтияттын знагы бар, халал индустриянын знагы бар. Булар чет өлкөнүкү. Көп ашканалар коюп атат өзүнө, бул мыйзамсыз. Сизге алып келген поставщиктерге дагы кайрылабыз да. Байкелер, эжекелер, силер алып келгенде мынтип койбогула. Эгерде бул продукция бузулуп кала турган болсо, дагы эле ушул эжекелер залакасын тартат. Өзү специально муну коюлган болчу. Ушунун үстүнө койгула дегенбиз, почему-то аны өйдө көтөрүп, мына жака продукцияны тизип коюшуптур. Булар вообще жоопкерчиликти жоктур да. Айтасын, кылбаса. Анткени кээде бирөө кылган жумушка бирөө күнөөлүү болуп калат да. Бул ашкананын жанагы иштөө нормалары боюнча эгерде кандай бир жагдай жарала турган болсо, ашкананын жетекчилиги жооп берет да. Анын ичинде болгон окуялар үчүн. Бирок силерге чейинки товарды бузулганын эч ким эсепке албайт.